Саламатсыздарбы, урматтуу партнерлор, урматтуу лидерлер, биздин компанияга жаңы кошулуп аткан биздин будущий партнерлор. Мен кандай көрүнүп атам, кандай угуп атам, мага обратный связь берип, ким кайсыл шаардан кирип атканын жазып койгон болсо, аябай кубанычта болот элем. Биздин комнатага аябай көбөйүп атышат адамдар. Дагы ссылкаларды группаларыңарга жөнөтсөңөр болот. Бат-баттан киришсин. Биз уже вот баштап атабыз вебинарыбызды. Москва, молодец. Кандай угуп атам, кандай көрүнүп атам? Үнүм жакшы эле угуп атабы? Жакшы угулуп жатат дейт. Плюстарды койго, эгерде жакшы угулуп аткан болсом, мен силерден обратный связьды алып туруп, анда эмесе баштай берели. Саламатсыздарбы, дагы бир жолу кутмандуу күнүңүздөр менен. Менин аты жөнүм Абдрахманова Чачки Абдрашидовна, компания Oriflame'де директор в открытой квалификации золотого директора. Мен бүгүн сиздер менен өзүмдүн ийгилик сырларым менен жана ошондой эле аз болсо дагы кичине өзүмдүн методдорум менен бөлүшүп кетмекчимин. Андыктан менин историямды угуп элек, жаңы тааныштарыңар болгон болсо, бүт баарына ссылкаларды жөнөтсөңөр болот. Биз уже вебинарды баштадык. Мен өзүм Ош областынын Кара Суу районунан болом. Москва шаарында 14 жылдан бери жашап, үй бүлөм менен ушул жерде эмгектенем. Москвага келип, мен компания Oriflame'ге чейин кандай жумуштарда иштедим? Мен Oriflame'ге тааныганга чейин мен ресторандын сотрудниги болгонмун. Ресторанда көп жылдар эмгектенгенмин. Мен официант болгонмун, повар болгонмун. Кийин өзүмдүн өжөрлүгүм менен, өзүмдүн жөндөмдүүлүгүм менен администратор болуп көтөрүлдүм, управляющий болдум. То есть мен компания Oriflame'ге чейин эле жакшы жумуштарда иштечүмүн, жакшы маяналарды алчумун да. Мен ошол жерде компания Oriflame'ге чейин мен жалдама жумушта 12 жыл иштеп жүрсөм, 12 жылдын ичинде мага бир дагы адам жүр Oriflame'ге, ушул жерде ушундай мүмкүнчүлүктөр бар деп эч ким чакырган эмес. Компания Oriflame'ге мени биринчи жолу менин бир тууган эжем 2017 жылдын январь айында чакырганда, менин реакциям аябай бир башкача болгон. Мен ойлогонмун, Oriflame дегенде эле пакеттерди көтөрүп, жүдөмүш болуп, ушунчалык кыйналып, ар кимге барып туш помада алып коесуңбу, мага заказ берип койчу деген кыздардай элестетип, мен это не мое дегем. Мен антип ар жерге барып, мага заказ берип койчу деп каталог таркатып жүрө албайм деп отказ бергенмин. Бирок эжем ага караган жок. Менин командама регистрация болуп кое бер деп мени регистрация кылды дагы, мени обучающий школаларга бир күнү алып келди. Мени биринчи школага алып келди. Алып келген убакта менин колумда 2 айлык бала бар болчу. Мен мама в декрете. Үйдө кышында отурган аял болгондуктан, менин ишим жок, убактым көп болгондуктан, макул барса барып көрөйүнчү деп келдим. Мага эмнеси жакты? Эжем айтканда, Oriflame'ге барсаң, сен сатпай деле акча тапсаң болот экен деген мага кызык болду да. Кандайча Oriflame'де ушундай сатпай эле акча тапса болот, чын эле барып көрүп келейинчи деген өзүм мындай текшерейин дедимби, иши кылса айтор келдим. Келип, офиске келдик, Москва шаарындагы спортивный метродогу офиске келдик. Келгенимде школада мага менин спонсорлорум, наставниктерим Oriflame'дин башкача жагын көрсөтө алышты да. Мага каталог таркат, анан помада сат, туш сат деген сөздөрдүн бири дагы болгон жок дагы. Сен бул жерден чоңдогон акчаларды тапсаң болот. Сен бул жерден бекер саякаттарга барсаң болот. Сен бул жерден үй бүлөңдү эркиндикке, свободага алып чыксаң болот деген сөздөрдү угуп отуруп, чын эле ошондой кылсам болот экен. Неужели мен дагы ошондой жашоодо жашаганга татыктуумун деген ар түрдүү ойлор кетти. Мага ушунчалык таасир бергени, менден кичинекей кыздар, намного жашы кичинекей кыздардын, мен 6 мамлекетке бардым, мен 7 мамлекетке бардым деп өздөрүнүн барган мамлекеттеги роликтерин, өздөрүнүн сүрөттөрүн көрсөткөндө,
аябай ошол залда мени башыма бирөө кирип койгондой эле болгон. Себеби мен өмүрүмдө чет мамлекетке барып, за границага барып эс алып келүүнү даже кыялыма дагы келтирбепмин. Ал жөнүндө мечтать этпепмин. Менин максатым эмне болгон? Менин максатым эптеп үй алып алсак, эптеп балдарды чоңойто алсак деген ушундай бир азыркы биздин Москвадагы или мигрант болуп жүргөн башка жердеги бүт адамдарыбыздын эле оюнда эле ой болчу да. Айлыктан айлыкка жетсем, үй алып алсам, эптеп бир машина алып алсак деген ушундай серый күндөрдүн биринде мага ар түрдүү түстөгү боектор менен боелгон жашоону көргөзгөндө неужели такое возможно деген вопрос келген. Бирок мен ойлогонмун, почему бы мне не попробовать? Если мен даже бир тыйын акча киргизбей аткан болсом, эгерде мен жөн эле үйдө мама в декрете болуп отурган болсом, мен и так эле убактымды башка пустой жактарга кетирип атам. Андан көрө ушул ишти жасап көрбөйүнбү деп мен ошол күнү решение принимать эткенмин дагы өзүмдүн ийгилигиме биринчи кадамдарымы жасай баштаганмын. Слайдта көрүп атасыздар, менин колумда кичинекей бала, бирок мен балам кичинекей эле, менин балам бар да, балам чоңойгондо баштайм бул ишти деп отурган жокмун. Наоборот, мага балам всегда мотивация берген. Менин балам бар, мен ошон үчүн ушул ишти жасашым керек деген өзүмө катуу максатты коюп, алдыга карай аракет кылып, Кудайга шүгүр, азыркы күндө огромный командам бар. Мен бул компания Oriflame'ге келип ийгилик жаратышымдын дагы бирден бир себеби, мен 2 баланын энесимин, 2 уулум бар. Чоң уулум 10 айлык кезинде мен Кыргызстанга алып барып таштап, кайра келип иштешке мажбур болгонмун да. Көп эле биздин энелерибиз, көп эле биздин тууган тааныштарыбыз сыяктуу эле. Мен ошол чоң баламды таштап келдим, иш үй болуп жүрүп, мен чоң баламдын басканын көргөн жокмун. Биринчи кадам кантип таштаганын көргөн жокмун. Биринчи апа деп үнү чыкканда тилин мен апа деген үнүн уккан жокмун. Кийин экинчи баламды төрөп үйдө ошондой эле отурганда мен дагы кайра эле жазда Кыргызстанга кетейин деген планда отурганмын. Барып баламды кичине чоңойтуп таштап келип, кайра дагы ресторанга жумушка чыгам деген эле планда отурганда мага ушундай сонун мүмкүнчүлүк айтып атат. Грех такого не попробовать деп туруп, ошол күндөн баштап мен аракет кыла баштаганмын. Кандай обучение болот, кандай жер болот, мен баламды көтөрүп алып эч качан калган эмесмин. Мен всегда ошол жерден өзүмө керек маалыматтарды алып, дайыма алдыга өскөнгө умтулганмын. Кудайга шүгүр, аракетке берекет дейт. Колумдагы 2 айлык баланын бар экенине карабай мен январь айында катталган болсом, май айында ровно 4 айдан кийин 22%ке чыгып, директорский званияны ачканмын. Бая эле айтып кеткендей, менин бирден бир максатым ушул жерден акчаларга жетип, Кыргызстанга баламы алып барып таштабай, наоборот, ал жактагы баламы жаныма алып келип, полноценный семьям менен ушул жерде жолдошумдун жанында жүрүү болгондуктан, мен даже өзүмдүн самый быстро растущий директор филиала Москва-Сити катарына кирип калганымды билген эмесмин, сезген эмесмин. Слайдтан көрсөңүздөр болот. Мени БМВ деп коебуз, большая мотивационная встреча. Ошол жерде Чачикей Абдрахманова, самый быстро растущий директор филиала Москва-Сити деп чакырганда, аябай бир ушунчалык толкундануу, ушунчалык сонун кубаныч болгон. Себеби чет мамлекетте менин атамдын, чоң атамдын аты жаңырып, чоң сахнага менин сүрөтүмдү коюп, чыгарып ушунчалык сыйлык бергенде мен аябай өзүмдүн ошол күнкү чечим кабыл алганыма ушунчалык ыраазы болгомун да. Директорский званияны жаптым, $1000 компания тарабынан берилүүчү премиямды алдым. Былтыры компания Oriflame'дин 50 жылдык юбилейи болгондуктан ар бир жабылган жаңы звания үчүн берилген юбилейный бонус 50 000 рубль бонусту дагы алдым. Андан тышкары бизге еще адреналин деген бонус болгон. Адреналин бонустан дагы бул жерде мен наши бонусы деп койгонмун, себеби бул жерде менин жолдошумдун дагы бонусу бар. Биз азыркы күндө жолдошум экөөбүз семейный иштейбиз. Мен директорский званияны ачкандан кийин, менин жолдошум менин ийгиликтеримди көрүп, менин результатымды көргөндөн кийин, чын эле ушул жерде акча бар экенине көзү жеткенден кийин өзүнүн жумушун таштап ушул бизнеске өткөн. Азыркы күндө биз башка эч жакта иштебейбиз, как уже 2 жылдан бери индивидуальный предпринимательдербиз.
Эми бул бонустарды мен да алдым, Мирбек да алды, менин жолдошум дагы. Себеби биз эки номерде иштейбиз, эки башка бизнестебиз. Анын дагы себебин мен азыр сиздерге түшүндүрүп кетем. Биз как семейная пара бир номерде иштесек болмок, бирок биз экөөбүз отуруп туруп чечип сүйлөшкөнүбүздө бул жердеги бизге мүмкүнчүлүктүн эң бир жаккан жери бала чакаңа мураска калтыруу. Бизнес по наследству болгондуктан бизде эки уул бар. Андан көрө кел экөөбүз колубуздан келишинче аракет кылайлы дагы, сен бир балама, мен бир балама, экөөбүзгө эки балага мураска калтырайлы деп чечкенибиз үчүн азыр менин жолдошумдун бизнеси отдельно, анын командасы өзүнчө өсүп атат. Азыркы күндө ал дагы закрытый звание директор, мен дагы закрытый звание директор в открытой квалификации золотого директора. Биздин жетишкендиктерибиз боюнча мен премиямды алып, өзүмдүн биринчи банкет директорума барып келдим. Сахнага аябай чыгарып куттуктап атканда ушунчалык толкундануу болот экен, себеби мен өмүрүмдө мындан ушунчалык деңгээлде мени эч ким сыйлап, эч ким ушундай менин сыйымды ордуна койгон эмес. Биринчи жолу мен кызыл килемдин үстүндө бастым. Оказывается, фигурант 90-60-90 болбосо деле, сен Анджелина Джоли болбосоң деле, кызыл килемдин үстүнө басканга ар бир адам татыктуу экен. Мен мына ошол кызыл килемдин үстүндө басып, сахнага чыгып, менин ийгилигим үчүн 10 000 адам туруп алып, стоя кол чаап турушту. Ошол жерге чыккан ощущениямды азыр чындыгында мен сиздерге сөз менен айтып жетиштирип бере албайм. Компания Oriflame сиздердин сыйыңыздарды ушунчалык ордуна коюп коет. $1000 премияны ал деп эле просто шотуңа которуп койбостон, ошол жерде сени ушунчалык известный жылдыздарды чакырып келип, сен үчүн ырдатып, сен үчүн дасторкон жайып, балга кийип бара тургандай ушунчалык сонун көйнөктөрдү кийгизип, анан кийин сага ошондо вот, пожалуйста, возьмите ваш заслуженный чек деп $1000 чектерди колубузга берип, ушундай кылып сыйлады. Ошол күнү дагы мен өзүмдүн ошол күнкү принимать эткен решенияма аябай ыраазы болдум. Андан кийин мен банкетке барып келгенден кийин быйыл BMW болду биздин Москва-Сити филиалында. Это большая мотивационная встреча. 2,5 миңден ашык адам болду. Ошол жерде мен в качестве спикера биринчи жолу выступать еттим. Мен биринчи жолу ушундай мероприятияга барганда мен 18%деги менеджер болчумун. 18%деги менеджер болуп, мен колума то есть ошол моментте 3 айлык болуп калса керек эле, 3 айлык баламды көтөрүп алып чыкканмын сахнага. Ошондо биз толпа менен чыкканбыз, аябай көп болуп чыкканбыз да, катар болуп. Бизди эч ким замечать эткен эмес. Ким чыгып атат, эч ким замечать эткен эмес. А бирок когда чоң званиялар чыкканда, директор, золотой директор, сапфировый, бриллианттар чыкканда индивидуально аттары менен чакырып, үстүнөн жылтырактарды чачып, ушунчалык куттуктаганда мен залда отуруп аябай ыйлагам да. Эмне үчүн мен жалгыз чыкпадым, эмнеге мени эч ким замечать эткен жок деп отуруп мен өзүмө ушунчалык каттуу максат койгонмун. Кийинки жылы мен келгенде мен ушул жерге жалгыз чыгам, менин атамдын атын айтып, мени сахнага жалгыз чакырат деген өзүмө ушунчалык бир цель койгон элем. Ошол максатым орундалып, но самый быстро растущий директор болгонунда дагы мени жалгыз чакырышты. А кечеки BMW-да болсо мени уже в качестве спикера чыгарып выступать этишти. Да, это было короткое выступление, но билесиздерби кандай ушунчалык өзүң ушунчалык сыймыктануу алат экенсиң, ошончо адам сени угуп турганына, ошончо командаң сени карап турганына, ошол жерге чыгып сен аз да болсо өзүңдүн историяң менен бөлүшүп атканыңа, бул мен үчүн чоң жетишкендик деп билем. Андан кийин биз семейный эч качан эч жака барып өмүрүбүздө эс алып келмек тургай, аны биз кыялыбызга дагы келтирген эмеспиз. Биринчи компания Oriflame'ге келип ушундай бекер саякаттар бар экен дегенде чынында мен ишенген эмесмин, бирок мага акчалары, бизнес по наследству дегендери жаккан үчүн мен просто ошол акчаларга жеткенге аракет кылып атып, Хорватия мамлекетинин менеджерский конференцияга квалификация болгонбуз. Ошондо бизди загранпаспорттарыңарды даярдагыла деген. Загранпаспорттарыңарды даярдагыла дегенде болду, уже идите чемоданы собирайте дегенде гана биз жолдошум экөөбүз барып загранпаспорттарга тапшырып, биринчи жолу биз загранпаспорт алдык өмүрүбүздө биринчи жолу. Биринчи жолу биз Хорватия мамлекетине барып
эс алганга жолдонма алдык. Андан тышкары мага менин өзүмдүн спонсорлорум тарабынан белек катары за то, что мен коюп берген планды толугу менен аткаргандыгым үчүн Анталияга, то есть Турциянын Алания шаарына мага дагы жолдонма берген. Турцияга биз былтыры майдын башында бардык, эс алып келип эле сразу кайра Хорватия мамлекетине кеттик. Элестетиңиздер, бир майдын ичинде эки мамлекетке барып көрүп келүү бул эң чоң эле бакыт болот экен. Турцияга бардык, тоже абсолютно бесплатно, анын себеби мага спонсорлорум тарабынан белек болгон. Хорватия мамлекетине бардык, бул тоже абсолютно бесплатно, себеби биз ал жерде компаниянын эсебинен бардык. Биздин командадан 12 участник бардык. Спонсорлорубуз менин командаман 15%-теги бир менеджер кызым болуп барып, аябагандай сонун өтө менин бактылуу күндөрүм өтүп келди десем болот. Мен андай жашоону, андай нерсени чынын айтсам кинолордон гана, бир китептерден гана көрүп окуп алсам, мен көзүм менен көргөн эмесмин. Биринчи жолу мен чындап эле ушундай жашоодо жашаса болот экен. Чын эле барып 5-звездный отельдерде жатып, сага каалаган нерсең вот позволено, представляете, все включено, абсолютно все включено. Чөнтөгүңө даже бир тыйын салып барбайсың, барасың просто чемоданың менен. Кайра наоборот кайтып келатканда бир чемодан сага подарка берет. Чындыгында ошол нерселердин бардыгын барып көрүп келгенден кийин биз жолдошум экөөбүз алдыбызга максат койдук. Биз ойлодук, если менеджерский конференция ушундай болгон болсо, золотая конференция кандай болот экен, бриллиантовый конференция кандай болот экен, анда биз вообще эле болсок керек деп ушунчалык эмоция менен кайтканбыз, өзүбүзгө өзүбүз сөз бергенбиз. Биз эч качан мындан кийин бир дагы конференцияны пропускать этпейбиз. Сөзсүз түрдө биз компания тарабынан уюштурулган конференцияларга барабыз деп өзүбүзгө өзүбүз аябай ушунчалык сөз берип келгенбиз. Элестетиңиз, чет мамлекетте жүрөсүз, сиздин атаңыздын аты жаңырып, сизди сахнага чакырып, ошол жакта дагы сыйлап атат. Биз кыргыздар барып, өзүбүздүн флагыбызды алып барып алып сүрөткө түшүп, ушунчалык биз үчүн чоң сыймык болду десем болот да. Ал эми кийинки эмес, ушул жылы 2019-жылдын буквально бир 20 күндөн кийин биз уже кийинки менеджерский конференцияга аттанып атабыз. Бул Анталия. Анталиянын Фиде шаарына биз уже командабыз менен былтыркы койгон обещаниябызды аткарып, командабыз менен 5 адам кетип атабыз. Кудайым буйруса уже путевкаларды колго алдык. Байкап карасаңыздар, слайдта даже кичинекей бөөгү менен менин менеджер кызым турат. Бул мен буну басым коюп айтып кетпесем болбойт, себеби баласы менен үйдө отургандардын көбүнүн эле шылтоосу менин балам бар да, ошон үчүн аткара албайм деп ойлошот. Бирок ошол менин менеджерим Ботоярова Клара, 18%-теги менеджер, 4 баланын ненеси, азыркы күндө Москвада 2 баласы менен үйдө отурат. Баласы кош бойлуу кезинде келип жазылып, ошол төрөп роддомдо жаткан кезде дагы условиям күйүп калбасын деп ушунчалык тытынып аракет кылып аткарды. Мен прям ушул кызга чоң рахмат айткым келет за то, что сдаваться этпей алдыга кеткенине. И бир чети мен бул кыздан өзүмдөгү бар качестволорду көрө алдым, себеби мен дагы ушундай бала менен келип туруп ушундай результаттарды жасагандан кийин, значит, мага окшогон балдарын ойлогон энелер аябай көптүгү мени сүйүндүрбөй койгон жок да. Ошондой эле менин командаман бир туугандар кетип атышат, эжеси менен иниси, биз семейный, и вот 5-чи адам болуп, биз 5 адам уже буквально 20 күндөн кийин уже чемодандарды собирать этип баштадык. Уже Анталияга бекер саякатыбызга кетип атабыз. Бул биздин 3-чү жолку саякатыбыз болот да. Эми мен кыскача өзүм эмнелердин негизинде бул бизнести кылабыз да, жөн эле келип алып эле регистрация болуп койсоңуздар, жөн эле саякаттарга барып, жөн эле долларовый премияларды алып жүрө бербейсиздер. Ошон үчүн билип алыңыздар. На основе чего мы строим бизнес деген слайдты специально жасадым. Биз өзүбүз колдонуп жүргөн күнүмдүк турмуштагы продукциялардын негизинде бизнес курабыз. Өзүбүз күнүмдүк турмушта ичип жүргөн витаминдердин негизинде бизнес курабыз. Элестетиңиздер, мен 2 айлык бала менен көчөгө чыгып каталог таркатып, бирөөгө барып туш менен помада сатканга, же болбосо духи алып койчу деп ар жерде жүргөнгө менде мүмкүнчүлүк жок болгон. Бирок мен өзүмдүн ден соолугум үчүн, балдарымдын ден соолугу үчүн
башка аптекалардан алып берген витаминдерди болгон ушул компания Oriflame'дин каталогунан заказ кылганым үчүн жана ошону мен башка өзүмдүн тааныш туугандарым менен бөлүшкөнүм үчүн мага компания Oriflame ушунчалык сонун мүмкүнчүлүктөрдү берип атат, ушунчалык сонун чет мамлекеттерге мени саякатка жиберип атат да. Анан мен өзүмө керек каражаттарды алып атам, өзүм боюна турган, өзүм себинип атканда, ошолорду мен просто өзүмө коюп көрүп эле адамдарга ошону айтып берип атам. Мен ушул масканы коюп көрдүм эле, мага ушундай действие берди. Мен ушуну кремди коюп көрдүм эле, мага ушундай действие берди. Эгерде каалоочулар болгон болсо, мен айтам, мага заказ бербе, кел өзүңдү каттап коеюн. Өзүңдүн атыңан ала турган болсоң, компания сага ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берет деп, мен болгон информация гана берем. Адаштырбаңыздар, Oriflame'ге барсаң сатыш керек да деп. Эгерде сатыш керек болсо, мен аябай плохой продавецмин, мен сатыш менин колумдан вообще келбейт. Каталог таркатыш тем более келбейт. Азыркы күнгө чейин көпчүлүгү удивляется, сен каталог таркатпасаң, сатпасаң, кантип бизнес кыласың деп. Мен каталог таркатпайм, мен просто келген адамдарга ушул мүмкүнчүлүктү түшүндүрүп берем. Кантип табасың адамды, каталогуң жок болсо дейт да, туурабы? Анда менин тааныштарым бар, туугандарым бар, таанышымдын тааныштары бар, социальный сеттер бар, в конце концов азыр, ар бирибиз отурабыз. Бирок биз социальный сеттерге кирип алып туруп, башка бесполезный иштерди жасагандан көрө, ушундай нерселерди мен ушул масканы коюп көрдүм эле, мага аябай сонун эффект берди деп киргизип койсоңор, я вам уверяю, сөзсүз түрдө сиздердин 3000 друзьяңыздын арасынан бирөөсүнө керек болуп калышы мүмкүн. Анан с кем я строю бизнес? Жана эле айткандай, өзүмдүн тааныш туугандарым менен. Сүрөттө менин бүт ушул жерде бөлөлөрүм, тагаларым, жээндерим, бүт өзүмдүн жакын айланамдагы туугандар. Да, бирок башында биринчи сиздерде результат болгонго чейин каршы болушат. Ага эгерде сдаваться этип кете турган болсоңуздар, деле өзүңүздөрдүн ишиңиздер. Башында мен ушул бизнеске келгенде менин биринчи каршы болгон адам бул менин жолдошум болгон. Эми орустардын күнү сага калып туруп директор кылып деп эми урушкан эмес, просто шылдыңдап күлгөн, ушундай койчу боло турган ишти кыл деп койгон. Бирок мен ага караган жокмун. Мен результат менен доказать эткенден кийин, Кудайга шүгүр, азыр менин жанымда 24 саат бирге, бала чака менин жанымда 24 саат бирге. Мени 110%, даже 200% поддерживать этип всегда бирге жанымда жүрөт. Просто сиздер ошол моментте сдаваться этип кетпей турган болсоңуздар, сиздердин туугандарыңыздар обязательно сиздерге келип командаңыздарга кошулат. Эгерде мен биринчи башында баштаганда ошол негативтерди угуп кетип калганымда, мен жылына ушинтип бекер саякаттарга барат белем. Мен азыркы күндө ушинтип свободный адам болуп, калаганда келип, кааласам сиздер менен ушундай онлайн аркылуу просто через компьютер сүйлөшүп, өзүмдүн бизнесимди кылып 21 күн сайын айлыгымды алып отурат белем. Жок, албетте. Мен азыр бир жерде ресторанда, же болбосо бир магазинде отуруп алып, айлыгымды күтүп, ушу айлыгым берсе балдарыма салсам деп жүргөн обычный эле кыргыздын аялы болуп калышым толук мүмкүн эле. Андыктан решенияны өзүңүздөр принимать этесиздер, туура жолдосуздар, тура командадасыздар. Тем более, неважно, кому руки, неважно, куда попало дейт, а важно, кому руки попало дейт. Вот эми караңыздар, сиздердин ушунчалык сонун наставниеңиздер бар. Биздин вышестоящий спонсорлорубуз да, Махаббат Маткаримова, Мимоза Маткеримова бизге ушунчалык сонун мүмкүнчүлүктөрдү түзүп коюп атат. Бизге систематично өтүлө турган обученияларды кылып коюп атат. Жада калса сиздерге кыйын болбосун, офиске келе албай атат ушулар. Ошолор дагы обучение алсын. Чет жакадагы Россиянын башка шаарындагы, Кыргызстандагы, Өзбекстан, Тажикстандагы биздин консультанттарыбыз дагы обучение алып өссүн деп, ушундай вебинарный комнаталарды ачып, бизге ушунчалык шартты түзүп койгондон кийин мындай шансты упускать эткен болбойт да. Айтып коет го, Oriflame'ди бир жалкоо кыла албайт, же бир аңкоо кыла албайт деп. Себеби бул өтө жеңил, өтө оңой бизнес да, эгерде туура түшүнгөн адамга. Эми бул менин командам. Азыркы күндө командам, конечно, намного көп. Мен бул жерге сүрөткө батыра алмак эмесмин. Азыркы күндө менин командамда 4 директор бар уже. Билбейм менеджерлердин санын, уже консультанттардын деле санын билбейм, себеби менин азыр бизнесим Кыргызстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда, ошондой эле Россиянын несколько шаарында, Иркутск, Самара, Санкт-Петербург, Томск, ошондой эле даже Воркута
прям ал жерге вертолет менен барат экен заказ, бир айда жетет экен заказ, представляете, и то люди заказывают. Ошол жактарда менин азыр командам өсүп атат. Андыктан эми, конечно, булар уже болуп калыптыр да дей турган болсоңуздар, жок, сиздер деле азыр баштай турган болсоңуздар, 1 жылдан кийин точно меникиндей команда кылганга толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Бул жерде все в твоих руках деп атат да. Менин айта кетчү нерсем, азыр кимдир бирөөңүздөр экрандын ар жагында отуруп туруп, конечно, эми Чачке сүйлөйт да, анан ошон үчүн анын командасы өсөт да, ошон үчүн ал азыр золотой директор да, анан кийин ошого бекер саякатка барат да деп атышыңыздар мүмкүн. Жок, бардыгы өзүбүздүн колубузда, бардыгы вот өзүбүздүн колубузда. Кандай жашаш, кантип бул жашоону өткөзүш, бул өзүбүздөн гана зависит этет да. Бул слайдтан карап көрсөңүздөр, инвалидный коляскада отурган адамдар. Чекедеги аялга көңүл буруп карасаңыздар, бул биздин Хорватия мамлекетинде түшкөн сүрөтүбүз. Хорватия мамлекетине биздин 6 саны аман чуркап жүргөн адамдар дагы бара албай калышты. Бирок ошол жерде мен коляскада отурган аялды көргөндө аябай ыйлагым келди да. Себеби ошол адам, мен инвалидмин, болду, бул жашоодон эми бүттү, мен эч кандай жакшылык күтпөйт дебестен, жакшылыктан үмүтүн үзбөй, аракет кылып 15%ке чыгып, Хорватиянын условиясын аткарып барган экен, жанына баласын кошуп жөнөтүптүр компания. Представляете, за то, что молодец, в таком состоянии условияны выполнять эттиң деп. Кийинкиси бул, мен былтыры конгресс предпринимателиге барып окуп келгенимде, ушул спикер мага аябай жүрөгүмө ушунчалык тийген. Себеби бул бала жаш болуп туруп, өзү бир секирип атып, в общем, коляскага отуруп калган экен. Болду, эми мен коляскага отуруп калдым, инвалид болдум дебестен, Ironman деген азыр спорттун түрү чыккан. Ошол боюнча абсолютный чемпион России болуп туруп, представляете? Бул инвалидтердин арасында эмес, обычный адамдар менен кошо катышып туруп, ошолордун ичинен дагы жеңип туруп, абсолютный чемпион болуп тур. Ошондуктан менин балам бар да десеңиздер, мен ого дагы далилдерди келтирип кеттим да. Эгерде жок, мен Чачкейде сүйлөй албайм деген болсоңуздар, биздин офисте аябай глухонемойлор көп, дудуктар келип иштешет, колдору менен түшүндүрүшөт. Ага караганда Кудайга шүгүр биздин 6 саныбыз аман, жок дегенде аты фамилиябызды айта алабыз, компаниядан 20% арзан алсаң болот деген сөздү айта алабыз. Значит, биз бардыгын кыла алабыз. Бардыгы биздин колубузда. Андыктан эч качан жөн эле просто вебинарларды угуп коюп, же болбосо ушундай сонун роликтерди көрүп коюп отурганыңыздар менен результатка алып келбейт. Сөзсүз түрдө ийгиликке күнүнө жок дегенде бирден кадам таштабасаңыздар, анда сиздерде ийгилик болбойт. Ошондуктан мен сиздерге айтарым, эч качан өзүңүздөрдүн самооценкаңыздарды төмөндөтпөңүздөр. Бардыгы өзүбүздүн колубузда. Эгерде баласы бар адамдар кылып аткан болсо, эгерде коляскада отуруп алып инвалид болгон, уже баспай калган адамдар кылып аткан болсо, значит, бардыгыбыздын колубуздан келет экен. В принципе, менин ийгилик баяным азыркыга чейин ушул. Кудайым буйруса, жакынкы каталогдордо мен золотой директор званиясын жапкандан кийин, эртең Анталия мамлекетине барып келгенден кийин, мен сиздер менен дагы башынан өзүмдүн жаңы сырларым менен, жаңы ийгиликтерим менен бөлүшмөкчүмүн. Азыр анда эмесе сиздерге менин историям, биздин бизнести бизнес история деп коет да. Кимдир бирөөгө бирөөнүн историясы жагып калып, ошонун негизинен келип калат. Мен ушул бизнести мени эжем алып келгенге чейин мага Надежда Санникова деген Россиянын Барнаул шаарынан чыккан, азыркы күндө бриллиантовый директор, ошонун видеоролигин жөнөткөн. Мама в декрете с 5-месячным ребенком на руках, в данный момент я первый директор дегенде мен айткамын да. Еще тем более айткан, мен мурун Газпромбанкта иштегенмин дегенде айткам, либо она ненормальная деген, либо тут что-то есть деген да. Если Газпромбанкта иштеп жүргөн адам ишин таштап туруп Oriflame'ге келген болсо, значит, бул жерде бир нерсе бар деп мен ошону текшергени келип, анан өзүм калып калганмын да. Мүмкүн менин бүгүнкү айтып берген историяман кимдир бирөөңүздөр өзүңүздөргө керек, же болбосо өзүңүздөрдүкүнө окшош историяны көрө алган болсоңуздар, мен сиздерди ишенем, сиздерде сөзсүз түрдө жакынкы күндөрдө ийгилик болот. Эми сиздерде суроолор болгон болсо, кызыктыра турган берсеңиздер болот. Мен бир-эки сурооңуздарга жооп бергенге даярмын. Кийинки вебинар кечинде саат 10-до
болмокчу. Биз эми күнүнө 2 убакта вебинар өтүп турабыз. Себеби биздин консультанттарыбызга обучение аябай керек. Кечки саат 10-до максатты кантип туура коебуз деген темада биздин вебинарыбыз болот. Спикер опять мен болом, Кудайым буйрса. Бирок анда мен сиздерге сонун өзүмдү кантип максатты туура койгондо сиздер директорский званияга ушунчалык тез чыгасыздар. Же болбосо кантип максатты туура койгондо сиздер бриллиантовый директорга тезирээк уже кадамдарды таштай барасыздар. Ошол тууралуу мен сиздер менен бөлүшмөкчүмүн. Мне кажется, суроолор жок окшойт. Мен аябай эле түшүндүрүп айтып койдум окшойт, Анда эмесе кечки саат 10-до көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Болгон группаларга ссылкаларды кечинде таркатабыз. Вебинарга 5 минут калганда киребиз. Саламатта калыңыздар.